Данистенин кызыктуу адамдар рубрикасынын бүгүнкү коногу мекендешибиз Самат. Ал ушул тапта Москвадагы италиялык алдыңкы ресторандардын биринде бренд-шеф. Ишкердикти ашпозчулуктан баштаган Саматтын бүгүнкү ийгилигинин сыры эмнеде? Деги эле бренд-шеф кандай милдеттерди аткарат? Өзүнүн пиццасы жана сушиси менен Москваны багынткан Самат тууралуу Улан Асаналиев айтып берет. Көргөн адамдын көзүн кызартып, тамшандыра шилекейин жуткурган бул тамак түрлөрү Москванын борборунда жайгашкан Италия ресторанынын конокторуна тартылат. Пиццадан баштап балыктын түрлөрүнө чейин даярдаган ашпозчулардын тобу Италиядан эмес, Кыргызстандан келген. Көп эле бияка 11-де бүтүп же 11-де бүтүп 18-ге чыкканда эле уже бияка иштегени келишет, ата-энесине жардам бергени келишет. Биз деле ошол ой максат менен келип иштедик, кирдик, көрдүк. Жөнөкөй ашпозчунун жардамчысы кызматынан баштаган Самат ушул тапта ашпозчулук тепкичтин бардыгын басып өтүп, бренд-шеф даражасына жеткен. Кыргыз кулагына өөнү кулган бренд-шеф деген ким өзү? Шеф-поварлардын сушеф деп коет, заведующий производством деп коет. Ошолордун баарынан үстүнөн турган, барып контроль кылып, бир жеринде эме болсо жардам берип, жаңы менюларга ар 3 ай сайын сезонный блюдолор келип турат. Ошол киргенде бренд-шеф-повар барып, ошол блюдолорду көргөзүп, кандай жазалат, кандай стандартты соблюдать эткени, можно сказать, кухнянын биринчи лицосу, который передает для того, чтобы в дальнейшем контролировалось это все. Бир сөз менен айтканда, ашканадагы тартип кожоюну Самат Рестамар ресторандар тармагынын үчөөндө ашкана, меню тармагын көзөмөлдөйт. Мыкты иш билгилиги, тартиби менен үлгүгө алынган кыргыз жигити артынан башка мекендештеринин жумушка алынып, ашпозчулук өнөргө аралашуусуна жардамчы болгон. Кимдин колунан кайсы жумуш келсе, ошону иштешет. Окуп келген балдар бар, окуп келген балдар алар Кыргызстанда дагы ресторандарда иштеп жүргөн. Бияка келип, өзүн биякта кандай десем, хотели попробовать себя здесь. Башкалардын иш менен камсыз болгонуна себепкер болгон Самат өзүнүн бул ишке аралашуусуна жубайынын салымы чоң экендигин жашырбайт. Жубайы Нуржан ушул эле ресторанда менеджер кызматын 8 жылдан бери аркалап келет. Бул жумушка мен келген себепчи болгон мен аялым, келинчегим. Биринчи келинчегим келип 2008-жылы келип, ошол жерде иштеп, мен да собеседованиеден келип көрдү, анан биз да келип көргөнбүз. Собеседованиеден келип, анан ошолдон өтүп калып, ошондон бери иштеп келе атабыз. Ашпозчуларды үстүнөн карап тескеген Самат жумуш ордунда гана бренд-шеф. Ал эми үй ичинде Нуржан аны ашканага анда-санда банка ачтырганга эле чакырат. Мен кухняга киришпеген аракет кылам. Негенде үйдө 8 жылдан бери Москваны байырлаган Анарбековдордун үй бүлөсү бул шаар аларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы жашоо бергенин айтышат. А бирок туулган жерге болгон сүйүү, сагыныч ар дайым жүрөктө. Биз баарыбыздын бир семья болуп жашайбыз ушул жерде. Экинчи үйүбүз дагы Кыргызстанга кетебиз. Кыргызстанга Кудай буйрса, ошо 1-2 жылдан кийин кетели деп ойлоп жатабыз. Салам, Кыргызстан! Улан Асаналиев, Лазат Такырбашева, Азаттык, Москва.